Адам баласы жылкы мүнөздүү болот эмеспи? Жашоодо кимге кандай мамиле кылсаң да, ал кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи. 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, 1 ай болобу, баары бир бумеранг сыяктуу ал адамдын башына кайрылып келет экен. Бүгүнкү биздин программабыздын аталышы дагы бумеранг. Урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Ар аптанын дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү кечки саат 19:30-тан 20:30-га чейин түз эфирдик программада бумеранг программасы Жиде Зодбекова менен бирге болот. Андыктан ал жерде биз менен бирге болуп, көптөгөн коомубузга кайдыгер карабай, ал жерде элге салым кошуп жүргөн инсандар тууралуу көрүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Бир аздан соң интерактивдик оюндар дагы кезигет. Мындан тышкары конокторубуз бирок башка темада, мурун эфирлерде болбогон темаларда маектешүүлөр болот. Андыктан анын бардыгына сиз туп-тура 20 саат 30 мүнөткө чейин күбө болууга мүмкүндүгүңүз бар. Ал эми Бульвар 122 программасы качан чыгат деген суроо туулуп жаткан болсо, сиздерге маалымат берип кетели. Ар аптанын дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү кечки 19:30-тан 20:30-га чейин бумеранг программасы, ал эми 2-3 жана ошондой эле 4 күндөрү Бульвар 122 программасы орусча чыгарылышы бул жума күнү 19:30-тан 20:30-га чейин болот. Кайталоосу болсо, эртең менен көрүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Биз программабыздын калгасын ачык деп жарыялайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз эли миңдеген жылдарды карыткан эл экени баарыбызга маалым, урматтуу көрүүчүлөр. Бирок кандай гана кырдаал болбосун, адам негизи кыргыз эли бир муштумдай биригип, бири-бирибизге жардам берип калабыз. Алыс кетпейли 16 январда үстүбүздө жылы болгон ушул Манас аэропортунда болгон окуяга көз чаптырып көрөлү. Мына ушул жерде болгон кырсыкта бир гана кыргызстандыктар бирикпестен чет өлкөлүк биздин мекендештерибиз дагы жардам берүүгө ат салышты. Жыйынтыгында акыркы маалыматтарга таянсак 86 миллион сом чогулган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, караңыздарчы. Бул суммадагы акчаны биз 1-2 күндө же болбосо ошол бир жуманын ичинде табуу мүмкүн эмес. А биз ошол бумеранг программасынын командасы чын менен эле кыргыз эли берешен, ушундай жамандык учурларда биригип калган инсанбы? Же болбосо ушундай кандайдыр бир кыйын кырдаалга түшүп калган кезде жөнөкөй адамдар бири-бирине жардам береби, текшерип көрөлүчү деп шаар тургундарына эксперимент жүргүздүк. Ал жерде кесиптешибиз Арсен Султанов кадимкидей эле алдабастан эле менин кызыма гүл алып берейин дедим эле, байке, же болбосо эжеке мага акча берип туруңузчу деп акча суратып көрдүк. Өзүңүздөр билесиздер, азыр коомдо акчаны ар бир адам эле бере бербейт. Ал эми жыйынтыгы кандай болду? Сиздер менен чогуу көрөбүз. Ассалам алейкум, байке, мен суроом biraz түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Мен гүл заказ берип койгом азырчы. Эмесе 100 сом берип турабызбы гүлгө? Эмесе под залог телефонду ачтап турайын. Гүл заказ берип койгом да бул жакачы кызга. Эмесе азыр алыш келип коет. На карточку. Балким карточкадан чыгарып берип турсаңыз. Жок, карточка. Эмесе телефон полный залогко берип турайын сизге. Шынат ама башка эме эмесең? Байке, мен мондай мешкалым келип атат. Мондай мешкалым келип атат, байке. Эмнетесиң элим бар. Башкалай эмесең? Макул, байке. Макул, бериңиз. Жигиттер, ассалам. Мен суроома силерге жаман болуп калышы мүмкүн. Мен гүл заказ берип койдум кызгачы. Ошол жака. Эмесе бир акча берип турсаңар жакшы болот эле, бир 100 сомдой. Залогко телефон уштап турайын эмесе. 50 сом, 100 сом. Я вот цветы заказал, не могу теперь взять. Можем разменять. Тиги жакта майдалып койбойлу. От души. Чоң рахмат. Давай тогда 500 я тебе телефон. Или на час, или на 2. Давай час. На час, да? О, вообще. Позвонишь? Окей, без проблем. Чоң рахмат. Такой вопрос, конечно, это был эксперимент, короче. Вон камера. Большое спасибо. Чоң рахмат. Жардам бергениңерге чоң рахмат. Это эксперимент был. Саламатсызбы, чоң кыз? Саламатсызбы? Мен жаман көрүнбөйүн. Мен жаңа гүл заказ бергем да, 14-тен каратачы. Вот он сейчас такси ждет. Я вас хотел попросить 100 сомов. Я вам оставлю залог телефон, если нужно. Пожалуйста, чоң кыз.
жардамга. Надо, у вас сколько есть примерно? Қанша бере аласыз? Только на дорогу пришла. Хотя бонусом я вам телефон штаб кетейин. Пожалуйста. Жакшы. Жакшы, шүгүр. Кандайсыз өзүңүз? Жүрүңүз. Мен дагы жаман көрүнбөйүн. Мага акча келип болуп жатат. Канча? Могул жака гүл заказ бергем да 14-үнө. Анан бир 200 сомдой, 100 сомдой берип тургузасыз. Эртеңки эмеске кайра штаб кетейин. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүң кандай болду? Жакшы. Жетет бересиз. Эртеңки кайра штаб кетейин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Түшүнөм мен. Бул баары эксперимент болчу. Эксперимент. Мына СТВ телеканалын тартып атабыз. Сизге чоң рахмат качып бергениңизге. Аянбайсыз го я. Чоң рахмат. Здравствуйте. У меня сейчас хотел вас попросить. Я вот только что заказал цветы. Вы могли бы мне одолжить 100 сомов? Я бы оставил под залог телефона. Пожалуйста. Ооба, көрүүчү чыны менен эле көрсө кыргыз эли берешен калк экен. Бири-бирине жардам берген калк экен. Жарым сааттын ичинде биз 1000 сом чогулта алдык, урматтуу көрүүчүлөр. Караңыздарчы. Ушул көп түкүргөн көл болот демекчи, жанагы жерде чын менен эле кыргыз элине берген мүнөздөмө чын экен, ушул жерден билип алдык деп айтсак болот. Ал эми биз сапарыбызды алдын көздөп мына бул жерде кичинекей бала тууралуу көрүп жатабыз. Бул 5 жаштагы Нурик, кыргыз элинин жарымынан көбүнө таанымал болгон инсан. Аба ырайынын ысык сууна карабастан скотч толгон бут кийимин кийип алып, абакта жаткан атасына жардам берүү максатта гезит сатып отурган экен. Бирок бул гезитти бул кичинекей бала 1 жылдан бери сатканын айланадагы инсандар, башка ушул жерде көргөн инсандар тастыктап беришкен. Ушул жерде дагы да болсо кыргыз элинин берешен жана ошондой эле ушул мындайча айтканда ак жүрөктүү десек болот. Ушундай мекендештерибиз табылган. Кайдыгер калган эмес, урматтуу көрүүчүлөр. Алар интернетке тартып алып, бул кичинекей баланы, анан интернетке чыгаргандан кийин эле телефонго тартып алып, интернетке чыгаргандан кийин туура айтсам бул жерде. Бардык ушул кыргыз эли ага жардам берем деген инсандар көбөйүп, бардыгы барышкан экен. Эми бардык деп айтканда кимдер экенин азыр бир аздан кийин билебиз. Ал эми ага чейин эсиңиздерге салуу максатта мына ушул кичинекей баланын видеосун сиздерге көрсөтөлү. Андан кийин да бир кызыктуу нерсени дайындап койгонбуз. Атың ким дейсиң? Атың ким? Нурболот. Нурик. Нурболот. Нурлик. Үч ойносуңуз да? Антоновкада жашайт. Могул ким могул берди муну Ватиканда? Сколько лет пойдем? Ой, молодец. Sen takılmayız. Al tavarını al. Kaçıdan zaten olsun onu? Ya. Bu yeni al ben akşam verdim o sakın ben. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кичинекей бала болсун, чоң адам болсун, эң башкысы адамдын ушул жаман жашаганы, жакшы жашаганы коомго пайдасын тийгизген же болбосо тескерисинче зыянын тийгизген инсандардын көйгөйү өзүнөн эмес, акчасынан эмес, эң биринчи мээсинен экен. Кичинекей бала болсо да караңыздарчы эмне деп сүйлөп отурат. Ал эми ушул Нурикке жардам берүү максатында акцияны ишке ашырган ушундай жөнөкөй эле кыргызстандык мекендешибиз бар. Ал Кара Балта шаарынын тургуну, Кайыңды заводунда иштеген 35 жаштагы Урмат Токтоналиев.
Инстаграмга Нурикке жардам берүү демилгесин көтөрүп жазып чыккан экен. Ал эми каарманыбыз Бишкек шаарында жашабаганына байланыштуу биз телефон аркылуу ушул жерде байланышууга чыктык. Негизинен биз түз эфирдик программага дагы алып келип ушул жерде чын менен эле сиз Нурик менен таанышсызбы, анын эне атасы менен таанышсызбы, кайдан тааныш болдуңуздар, эмне болду эле деген суроолордун жообун алайын десек, тилекке каршы карабалтада болуп биз байланыша албай калдык. Ал эми азыр бизде линияда ошол Нурикке жардам берем деген, азыр жардам берип жыйынтык чыгарган Урмат аттуу Кара Балта шаарынын 35 жаштагы Урмат Токтоналиев деген инсанга байланышка чыгалы. Алло, Урмат. Алло. Алло. Урмат, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен сиздин. Рахмат силерге дагы. Бумеранг программасына СТВ телеканалынан кош келиңиз. Урмат, айтыңызчы, сизди биз ушул жерде Нурикке жардам берип, көптөгөн ушундай адамдарды чогултуп акцияны уюштурду деп уктук. Айтып бериңизчи, бул эмне болуп ушул нерсе ишке ашып калды? Бул группа түзүлгөнүнө бир жума эле болду. Биз буну Инстаграмдан көрдүк, видеону. Мен көрдүм да Инстаграмдан бир жума мурун. Ошо чыгарып мен астына жаза баштадым, что группа түзүп, ушул группаны түзүп, Нурикке жардам берелик дедик да. Өзүңүз да бардыңызбы? Боорумор үйдөгүлөр менен кеңешип жардам бергим келди. Мен дароо эле топ түзүп, маленький Нурик аттуу топ түзгөм. Кыргыз жеринде боорукер адамдар көп деген оюмда жардам сурадым. Азыркы учурда акчалай 10 000 сом тегерегинде болду. Элден чогулткан акча 10 000 сом болду, ошондо? Элден чогулткан акча 10 000 сомдун тегереги болду. Канча убакыттын ичинде болду ошол? Бир жуманын ичинде. Бир жуманын ичинде 5 сом, 20 сом, 10 сомдон чогултуп отуруп 10 000 сом болгон турбайбы, ошондо. Сиз Инстаграм менен эле чогулттуңуз, ошонун баарын? Инстаграм менен чогулттум, ошо WhatsAppка чыккылап өзүмдүн номерин бердим, ошол жактан группа түздүм, маленький Нурик деп. Айтыңызчы, азыркы учурда ошол кичинекей Нурик эмне кылып жатат? Ал мен угушум боюнча бала бакчага барып аткан экен. Бул тууралуу маалыматыңыз барбы? Бул тууралуу маалыматым бар. Өзүм ошо могу базар Нурболот азыр эмеге бала бакчага барат, ошол жака орноштурдук. Акысыз бала бакчасы. Эмне деген бала бакча дейсиз? Бала бакчанын атын дагы адресин да айта албайбыз, энеси каршы болуп атат бизде. Ошон үчүн андай маалымат бере албайбыз пока. Жакшы. Ал эми ошол ата-энеңиз менен бирге кеңешкен экенсиз ал жерде Нурикке жардам берели деп. Алар кандай кабыл алышты? Мындай сунушка кандай жооп беришти? Алар каршы болгон жок, ата-энем каршы болгон жок, ошо жардам берсең жардам бер деди. Сиз өзүңүз эмне себептен жардам бердиңиз, Урмат? Ооба. Өзүңүз эмне себептен жардам берүүнү чечтиңиз? Нурболот 5 жаштагы баланы кантип базарга чыгарып иштеткөн үчүн эле ошо боорум ооруп кетти, ошо жардам берейин дедим. Данан кийин жыйынтыгы чыкканына мындай, жыйынтыгы чыкканда кандай сезимдер болду өзүңүздө? Ал бала бакчага барып, материалдык жактан да камсызданганда. Аябай сүйүндүк. Биздин топто дагы адамдар бар, ошо адамдар жардам берип, ошо жардам берип, бала бакчага орноштурганга жардам беришти. Анан Россиядан да мекендештерибиз да чыгып ошо акчалай жардам берип жиберип турушат дагы эле. Дагы эле келип атат. Жакшы. Анда эмесе Урмат, сизге эмне деп айтабыз? Ушул жерде уккан сөздөрдү негизи мага ушундай жылуу тийип жатты. Менче азыркы көрүп жаткан жалпы кыргыз эли дагы сизге ыраазы болуп жаткан болушу керек. Урмат, сиздин үй бүлөңүзгө, сизди тарбия алган ата-энеңизге чоң рахмат. Жана өзүңүзгө чоң рахмат. Мына ушундай бири-бирибизге жардам берип, урматтуу кыргыз эли,
бирөө чалынып жатса аны басып кетип калбастан колубузду сунуп жардам кылып жүрөлү. Жана ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Нурикке жардам берүү акциясын уюштурган инсанда эле дагы бир биз инсанды тапканбыз. Ал 52 жаштагы инсан экен, Жумаказы Казатов. Бишкектеги Арча Бешик конушунун тургуну экен. Ал ушул жай айында, бул жакында болгон эмес, урматтуу көрүүчүлөр, жай айында болгон экен, катуу жаанда арыкка агып кетип бара жаткан 3-класстагы Орозбек Назаровду ажалдан аман сактап калган. Окуянын чоо жайын биз билүү үчүн байланышка чыгууну биз пландаганбыз. Азыркы учурда биз байланышып жатабыз. Анан кесиптештер, азыр бир нерсени эске алып кетели. Студияга телефон чалуулардын үнүн чыгарып берсеңиздер. Анан кийин андан аркы бул жердеги маегибизди биз уланталы. Ушул Нурик менен бул жерде жанагы Орозбек Назаров аттуу кичинекей бөбөктөрүбүздөй эле, урматтуу көрүүчүлөр, бирөөнү сактап калгандар болсо, жакшылык жасаган бул баатыр, урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизде Жумагазы агабыз түз эфирде экен. Алло. 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 Саламатсызбы? Саламатчылык дагы бир жолу. Жумагазы байке, саламатсызбы? Дагы бир жолу биздин кыздар менен сүйлөшкөн элес. Ал эми мен менен биринчи жолу, кыргыз эли менен биринчи жолу учурашып жатасыз. Сизди биз ушул кичинекей 3-класстагы баланы суудан агып бара жатканда сактап калды деп уктук. Анан номериңизди таап алып, түз эфирдик программадагы бүт кыргыз элине көрсөтүү максатында байланышка чыктык. Азыр байланыш үзүлүп калды. Жана урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз кайрадан байланышка чыгабыз. Мен сиздерге жанагы айткан акция тууралуу айтып кетейин. СТВ каналында мына ушундай баатырлык жасаган, айылыңыздагы мен баатырмын деген мына ушундай инсандар болсо, тагыраак айтканда бирөөнү сактап калган, жакшылык жасаган инсандар болсо, ошолорду бизге кабарлаңыздар. Биз түз эфирдик программага алып чыгып, аларды элге таанылтабыз. Азыр биз Жумагазы байкебиз менен кайрадан байланышалы. Алло. Алло. Жумагазы байке, саламатсызбы? Да бир жолу. Саламатчылык. Айтыңызчы, окуянын чоо жайын кененирээк айтып берсеңиз ушул жерде. Эми окуянын бул жай жазмалуу болчу да. Аха. Жазмалуу. Мен жумуштан келе жаткам. Анан? Мен катуу жамгыр аяк катуу жаап аткан. Саат 11 болчу. Машинада келе жатып, жолдун четин карап келе жатсам, баягы арык таккан суу өтө толук агып атыптыр да, катуу агып аткан экен. Анан четин карап барсам, бир жаш бала агып баратканын көрүп калдым, байкап калдым да. Анан кийин ал жерден мен көргөндө ал бала турбанын ичине кирип кетти, 3 метрдей турба бар экен, ошол кирип кетти, агып барат, багып. Мен маршрутканы токтот деп кыйкырып, шашкан бойдон жүгүрүп түшүп эле, арыкка тура калып жаш баланы тарттым. Суунун агымы ушунчалык катуу экен. Тартканда өзүм жыгылдым да, жаш баланы өйдө көтөрүп калдым. Мен артымда келаткан бала тиги баланы тартып кетти. Ошо жаш баланы Кудайдын сактап калдым ошол. Рахмат сизге. Азыр ошо бала менен таанышып уже эме болуп жүрөбүз. Азыркыга чейин сиз аралашып жүрөсүзбү ал үй бүлө менен? Ооба, аралашып таанышканбыз да, чай ичип турабыз. Мен азыр эле сизге чейин урмат аттуу инсан менен дагы ушул сүйлөшүп жатканда ушул урматка суроо бердим эле. Ошону сизге дагы айталайынчы. Кандай сезимдер болду? Бирөөгө жакшылык кылып, жыйынтыгында ошол үй бүлө келип сизге ыраазычылыгын айтып атканда? Мен эми ошол жаш баланын өмүрүн сактап калган үчүн Кудайдын себеби болду. Ушунчалык мындай сыймыктанам да, жаш бала бирөөнүн өмүрүн сактап калдым депчи. Анда эмесе Жумагазы байке, биз ушул жерде сизге, мындан тышкары урмат аттуу инсанга жана ошондой эле биздин эфирге чыкпай калган, биз билбей калган, биз маалыматты билбей калган ушундай баатырларыбыз арабызда бар болсо, урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ушул жерде сиздер дагы айланаңызда ушундай инсандардын бар экенин билсеңиз, СТВ телеканалына кабарлап коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Түз эфирдик программада мына ушул жерде биз жалпы кыргыз элине көрсөтүп, жана ушул жерде бир айдан кийин бардыгын студияга алып келип, Баатыр деген СТВ каналынын атынан медаль тапшыргыбыз келип турат. Сиздер бизге жардам бериңиздер. Ал эми ушул жерде Жумагазы Казатов менен сүйлөштүк. Ал эми Орозбек Назаровдун апасы менен азыр байланышып көрөлүчү. Алло, саламатсызбы? Алло?
Алло. Орозбек Назаровдун апасы болду экен бул? Алло. Саламатсыңарбы? Орозбек, өзүңбү? Алло. Жок, мен. Аябай жаман угулуп жатат линияда. Алло. Орозбек, бул Орозбекпи же апасыбы? Ким бул? Менин Орозбек. Орозбек, кандайсың? Жакшы. Каяктасың азыр? Алло. Орозбек. Биз уктук, бул СТВ телеканалынан чалып атабыз. Аты жөнүм Жиде Зоотбекова. Ошол былтыр жай мезгилинде. Кандай дейсиз? Алло. Алло. Линия абдан жаман угулуп атат бул жерде. Эң башкысы, урматтуу көрүүчүлөр, биз Орозбектин үнүн уктук. Бул биз үчүн сыймык. Ал эми ушул жердеги Жумагазова экебизди жана Орозбек аттуу ушул кичинекей бөбөктү сюжеттен кененирээк көрөлү. Жанына барсаң бир киши сыңарындай бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Жумагазы Казатов. Бишкектеги Арча Бешик айылынын тургуну. 2016 жылдын 16 майында 3 класстын окуучусу Орозбек Назаровду агып бара жаткан жеринен куткарып аман сактап калган. Шашуулы чыкты, мен чыкканча тиги бала уже жанагы турбадан чыгып калды, агыпчы. Анан агып чыгып калганда уже мен чочуп коруп калдым, батыраак өзүм да ойлогон жокмун. Баланы эртерээк алып чыгыш керек болуп калды ушул убакта. Анан шашып эле мына артым карап эле мында тарткам, көтөргөндө суунун шары өтө эме экен, күчтүү экен. Мен өзүм чалкаман түшүп калдым. Бирок жаш баланы көтөрүп калдым өйдөгөсдөй. Мен артыман айрып жаш бала чыккан экен, ал баланы алып кетти. Борошондогон жаңгырда 203 маршруттук таксиде кетип бара жатып, жүргүнчүлөрдүн арасынан каналда аккан баланы байкаган каарманыбыз өспүрүмдү куткарууга дароо шашылган. Сел жүрүп атыптыр. Анан кийин мен агып кеттим. Анан кийин колумду чыгарсам, бир байке куткарды. Бул жол менен 7 чакырымдай алыстыкта узап аккан Орозбектин жакындары баласын аман сактап калгандыгына терең ыраазычылыгын билдиришти. СТВ телеканалдан Бегуш Стрекадан көрүп калып, анан кийин чал биз билебиз ким куткарганын деп бизге маалымат беришкен да. Анан эртеңсин Орозбекти эшитип барып туруп тааныштырдым. Баатырдын көркү эрдикте демекчи. Көрсөткөн эрдиги үчүн Бишкек шаарынын мэринин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана Ленин райондук администрациясынын ыраазычылык баракчасы жана акчалай сыйлыгы менен сыйланышты. Көрүүчү кандай гана кырдаал болбосун, бүгүнкү күндө бири-бирибизге жакшылык кылууга умтулуп, элден чыккан баатырларыбыздын саны арбый берсин. СТВ каналын көрүүчүлөрдүн маанайын түшүрбөйлү да, кайрадан маанайды көтөрүүчү мына ушул жердеги маалыматтарга кезекти берели. Бул жерде биздин программада көрүп кел деген рубрикабыз бар, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин каармандарыбыз, тагыраак айтканда кабарчыларыбыз каармандарды таап, оончу жана ырчы Өктөм Сапар уулунун үн жаздыруучу студиясына барып, ичин көрүп келген эле. Өктөм Сапар уулу сыймыктанчу, сыймыктанып айтып жүргөн ушул студиясынын ичинде эмнелер бар экен? Жана кандай кызыктардын бардыгын биз көрүп келдик. Сиз мурун кийин көрбөгөн болсоңуз, биздин программада Бумерангда СТВ телеканалында биринчилерден болуп, сиз көрүп келиңиз азыр. Кеттик. Жумуш ордунда көбүрөөк убактысын короткон маданияттын мыкты кызматкери Өктөм Сапар уулунун чыгармачылык жолу ырларды шөкөттөө менен башталган. Ырчыларга эми бир аранжировканы бүткүчөйүн, ал ырды мен ал ырчылардан жакшыраак жаттап калам да. Анан келгенде ырдап берем. Мындай бир мынтык ырдаш керек, кайрамасын мындай кылып ырдаш керек деп. Булам сайын ырдап жүрүп бурдай берип, анан ошол ырчылардын ырларын өзүм такшалып, андан кийин ырчылыкка мындай кадам таштадым. Үн жаздыруучу студиясы жөнөкөй жана ыңгайлуу. Бул жерге белгилүү жана катардагы чыгармачылык өкүлдөрү келип, текст кайрыктарды жаратышат. Жумуш ордум ушундай жөнөкөйлүгү менен өзгөчөлүү дейт огончу. Жумуш ордум өзүмө жагат. Кээ бир баягы чоңдор же чиновниктер же депутаттардын жумуш ордулары баягындай аябай мындай ыңгайлаштырылган же болбосо мындай өтө кооздолуп жасалган жерлер. Ошондой кылып да жасап көргөнмүн да. Бизге мындай өтө эң жөнөкөй адамдар деле келет, бизге көп келет. Өздөрүнүн мындай аябай ыңгайсыз сезишет андай жерлерден.
Популярдуу урчулардын алгачкы хит чыгармалары дагы ушул жерден жаралган. Ырлар бир күндө даяр болбойт. Кылдаттык менен алгачкы этаптан шөкөттөлүп баштайт. Мисалы үчүн аккордеон менен же болбосо жөн эле комуздун коштоосуна же эч аспаптардын коштоосуз эле обондорду жазып келишет кээде, анан ырдап беришет же сөздөр да жок болот кээде. Анан мен эме менен пианинобуз менен мен акырындан подбирать этип туруп, ал обонду өзүмө сиңирип, түшүнүп алып туруп, анан бияктан жазып баштайм. Мындан сырткары казак боордоштору менен тыгыз байланышта болуп, 10дон ашуун ырларды жазып берген. Эл ичинде кабыл алынып, жүрөктүн ырларына айланган чыгармалары да жок эмес. Музыканы жан дүйнөсү менен сезип, төөлүктүү кайрыктарды жараткысы келген Өктөм Сапар уулунун ишине ийгилик каалайбыз. Бул сиз көрүп жаткан окуя, урматтуу көрүүчүлөр, коңшу казак элинде болгон экен. Качан болгону белгисиз, бирок ошентсе дагы бизде бул видео өзүбүздү назарыбызды өзүнө тартып алды. Рекламасыз бизнес семирбей жаткан соомундай демекчи, ал жерде 5 бармакты дагы өзгөчө түрдө. Бул негизи сатуучу инсан экен да, ошентип төрөлсө керек да. 5 бармакты кантип жарнамалаган сиз менен чогуу көрөлүчү. Жылқыда, жегенде арманда, жемегенде арманда. Себебі бұл жылқы Атыраудың арпасын жеген, сырдың күрішін жеген, көкшетаудың шыршасын жеген, Сарыағаштың суын ішкен, доңызбен бірге жайылмаған, сіздерден өзге қонақтарға қойылмаған, беттен витаминдер жойылмаған. Дамы и господа, это не завтрак, не обед, это кушал мой отец, мой дед. Аташки готовим бәке, апашки готовим пакет. Если не поместится в пакет, то қалтаға салып акет. Хватит тут пакет, это не китайский бишпакет, это казахский ет. А чё ж Мына ушундай сатуучу болуш керек, урматтуу көрүүчү. Сиздерге биз программабызды улантабыз дагы СТВ телеканалында болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен, же болбосо ушул акциялар тууралуу маалымат берип кетели. СТВ канал жана Хай Тайм билим берүү мектеби менен биргеликте "Мен сени сүйөм, Кыргызстаным" аталышындагы жаңы уникалдуу сонун акцияны сиздерге жарыяладык. Мына ушул жерде албетте сиздерден видеолор келип атат, урматтуу көрүүчүлөр. Бирок мен сиздерден суранам. Ал видеодо сиздер кичинекей балаңызды тартып алып эле бул жерде "О Кыргызстан" же болбосо "Ала тоо, ак мөң гүлү" дегенде ушундай видеолорду жөнөтүп атасыздар. Көрүүчүлөр, биз Кыргызстанда жашайбыз да. Кыргызстан деген кандай кооз мамлекет билесиздер? Кыргызстанда кандай керемет тоолорубуз бар, көлүбүз бар. Же болбосо мына ушул жерде кыргыз эли мээримдүү калктан тышкары фантазиясы мыкты деңгээлде өрчүгөн инсанбыз. Ошол себептен сиздерден өтүнөбүз, урматтуу көрүүчүлөр, 0706 686 688 номерине WhatsApp менен мындай жөнөкөй эле "Кыргызстан, мен сени сүйөм" деп, анан кийин мындай сапаты начар видеолорду жөнөтпөй, сиздерге биз видеодо айтканбыз, бирок азыр сиздерге мындай сунуш киргизип атабыз. Видеодон тышкары "Мен сени сүйөм, Кыргызстан" же болбосо СТВ же Хай Тайм деген жазуулар менен биргеликте бир нерсе менен жазыңыздар. Билбейм, камырдан жазайсыздарбы, салаттан жазайсыздарбы, же таш менен жазайсызбы, иши кылса өзгөчө бир фантазияларды кошуп туруп сүрөттөрдү жөнөтүңүздөр. Себеп дегенде биринчи орунга биз муздаткыч, экинчи орунга профессионалдуу фотоаппарат, үчүнчү орунга болсо биз чаң соргуч беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Ошону эске алыңыздар. Ал эми добуш берүү болсо, атайын сиздердин телефонуңуздар аркылуу, телефон номер аркылуу жана WhatsApp аркылуу кабыл алынат дагы. Ким кайсы сүрөттүн ээси, же болбосо видеонун ээси кандай белекке татыктуу экенин чогуу байкайбыз. Азыр акцияга көңүл буруңуздар дагы, телефон номерди жазып алыңыз. 0706 686 688 номерине WhatsApp аркылуу сүрөттү
Мен сени сүйөм Кыргызстан деген өзгөчө, башкача көрүүчүлөр, элден башкача болуңуздар. Отуруп эле тартып бербей, башкача видео жөнөтүңүздөр дагы жана биздин СТВ каналынын жылдызына айланыңыз. Bir күн кечке биз сизди гана беребиз. Урматтуу кыргызстандыктар, СТВ телеканалы жана Хайтайм билим берүү мектеби менен биргеликте Мен сени сүйөм Кыргызстаным аталышындагы жаңы уникалдуу патриоттук акциясын баштайт. Акцияга катышуу үчүн сиз 30 секунддук видео жөнөтүшүңүз керек. 30 секунддук видеодо Мен сени сүйөм Кыргызстаным деген сүйлөмдөн башталган патриоттук сөздөр камтылышы зарыл. Эң оригиналдуу жана өзгөчө болгон видеолор түз эфирдик программада мына ошондой эле СТВ телеканалынын эфиринде bir күн бою көрсөтүлөт. Оригиналдуу видеолордун ээлерине 1-орунга муздаткыч, 2-орунга профессионалдуу фотоаппарат жана 3-орунга чаң соргуч берилет. Мындан тышкары СТВ телеканалын жана ошондой эле Хайтайм билим берүү мектебинин кеңселерине келип, сиз атайын төш белгилерди дагы алып кетүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Акцияга катышыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу мекендештер. Негизи Кыргызстан бул бейиштин түрү. 4 мезгилибиз бар. Ар бир аймагыбыз өзүнчө берекелүү жер. Ар бир кыргызмын деп өзүн санаган адам жүрөгү менен кыргыз болуш керек. Жүрөгү ар дайым Кыргызстан деп согуш керек. Мен Кыргызстанды сүйөм, андыктан баардыгыбыз чогуу Кыргызстанды көтөрөлү. Кыргызстанды биз сүйөлү. Мен сени сүйөм. Кыргызстан, сен бейишсиң билгендерге. Кыргызстан, сен кымбатсың чет жакта жүргөндөргө. Карааныңан кагылайын кыргыз жерим. Сени менен жаным бирге, каным бирге. Абаң таза, сууң тунук, жериң кенен. Мактаналам бүт дүйнөгө сени менен. Асмандагы айга дагы алмашпаймын. Анткени алмашылбайт атам экен. Кайда болсоң, сен деп согуп жүрөгүм, Кыргызстаным, сени гана сүйөм. Сиздин эсиңизге салам, урматтуу көрүүчү. Сиз 0700 азыр айтам 686-688 номерине WhatsApp аркылуу видеолорду эле жөнөтпөстөн сиз сүрөттөрдү да жөнөтүңүз. Мен сени сүйөм Кыргызстан же болбосо Хайтайм же СТВ деген жазууну билбейм. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Камырдан жазайсызбы, бут кийимден жазасызбы? Шыкса жазыңыз, өзгөчө болсун, оригиналдуу болсун. Жана түз эфирдик программада биз bir күн бою эфирге чыгарабыз. Эсиңиздерге салып өтөлүм. Эми кийинки оюнга кезекте өреткенбиз. Кийинки оюнубуз бар. Кийинки оюн мындай. 17-жылымда аскер дарыгерлери жараларды ушул нерсенин жалбырагы менен дарылашкан экен. Мөмөсү кургак келип, бирок жылуулукту жана нымдуулукту сүйүүчү бир нерсе. Ошону сиз табышыңыз керек. Анан жашоосунун орточо узактыгы 400 жылды түзөт экен. Эмне тууралуу сөз болуп турат? Түз эфирдик программага келиңиздер дагы 0312 670479 номерине байланышка келип, жыйынтыгында сиз жеңүүчү болуңуз. Сертификатты беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Кытай тилин сиз үйрөнгүңүз келеби? Кытай тилин ушул жерде 40% арзандатуучу сертификатты сизге ыйгарып, ал жерде барып сиз бекер 1 ай барып окуп келүүгө мүмкүндүгүңүз болот. Ошол мүмкүндүктү колдон чыгарбаңыз. Сиздерге маалымат берем. 17-жылымда аскер дарыгерлери жараларды ушул нерсенин жалбырагы менен дарылашкан экен. Мөмөсү кургак келет. Бирок жылуулукту жана нымдуулукту абдан жакшы көрөт. Жашоосунун орточо узактыгы 400 жылды түзөт. Эмне тууралуу сөз болуп турат? Түз эфирдик программага келиңиз. Телефон номерди кайталаймын: 67 04 79. Азыр мага бул жерде айтышты суроону да бир жолу кайталап коюңузчу дейт. 17-жылымда аскер дарыгерлери жараларды мына ушул нерсенин жалбырагы менен дарылашкан экен. Ал эмне болушу мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Көрүүчү, азыр 67 04 79 деген биздин студиябызга келиңиз. Азыр коңгурообуз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, саламатсызбы? Кайсы жактан келдиңиз? Мен Кара Балта шаарынан чалып атам.
О, негизи Кара Балта. Учурда пайдаланып жалпы кыргыз элине салам жолдойм. Рахмат. Сиздерге да ийгилик ишиңиздерге. Рахмат. Сиздин программаңыз аябай жагат. Мындан да кызыктуу, мындан да эми көбүрөөк ушундай өркүндөй бергиле. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүм. Атыңыз ким сиздин? Өзгөчө ошо оюндарды көбүрөөк кылганыңарга рахмат силерге. Андай келиңиз, ушул оюндун жообун айтып бериңизчи. Алло. Жообуңуз кандай сиздин? Менин оюмча бул бака жалбырак, анткени ал нымдуулукту сүйөт. Бака жалбырак? Жок, бака жалбырак эмес экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде негизи жана айтайын дегеним, Кара Балта шаарынын тургундары ушундай жакшы көрөт. Күн сайын Кара Балтадан мен байланышка чыгып атам деп, анан кийин биздин белектердин жарымынан көбүн ушул жактан алып болуш керек. Биздин телеканалды урматтуу көрүүчүлөр 5 область көрөт. Биз жалпы 7 областка бир нече ушул жакын арада чыгып алдында турабыз, бирок ушул жактан да байланышка чыгыңыздар дейли. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен сиздин? Рахмат, бирге болсун сиздер. Атыңыз ким сиздин? Алло. Атыңыз ким сиздин? Атым Ыкбал. Ыкбал, сизчи кайдан чыктыңыз? Бишкек шаарынан. Бишкек шаарынан. Жообуңуз кандай? Жообум жаңгак. Сиз азыр эле түз эфирдик программада эң туура жоопту айттыңыз. Азаматсыз. Ыкбал деле сиздин атыңыз, көрүүчүм. Сизге бул суроонун жообун ким айтты? Ким жардам берди? Өзүңүз эле. Өзүңүз эле? Мурда уктуңуз беле? Жок, уккан эмесмин. Түшүнүктүү. Сиз, урматтуу көрүүчү Ыкбал, эртең саат 2ге чейин Жибек жолу, Дзержинский жол болсо бульвар 122 дарегине келиңиз дагы. Ушул Кытай мектебинен окууга мындайча айтканда сертификатты келип алып кетсеңиз болот. Билесиздерби, биз негизи билебиз, кыргызстандыктар бир гана ушул фантазиясы өрчүгөн, жана өзүңүздөр көргөндөй эле бири-бирине жакшылык жасаганды жакшы көргөн инсандар экенибиз. Бирок ушундай интерактивдик оюндарда дагы өзүңүздөрдү мыкты деңгээлде алып жүрөсүздөр. Биз оюнду мындан ары улантайын десек, алдыда бизди күтүп турган конокторубуз бар. Мына ушул конокторго да кезекти берели. Ал эми азыр болсо биз көрүүчүлөр азыр Жорго такси, мындан тышкары биздин ушул СТВ телеканалында бумеранг деги эле биздин программаларыбызга демөөрчүлүк көрсөткөн демөөрчүлөргө да кезекти берели. Жорго таксиде, урматтуу көрүүчүлөр, аксакалдарга, мындайча айтканда, улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына жана ушул майып инсандарга дагы бекер акциялары бар экен, бекер ташыйт мындайча айтканда. Андан тышкары Планета Максимус деген дагы биздин өнөктөшүбүз бар. Ал жерге кийим сатып алсаңыз барып, сизге лотерея берет. Ошол лотереяга катышып, ойноп, ал жерден дагы кийимдерди утуп аласыз. Андан тышкары дагы нерсени утуп аласыз айтайынбы? Сиз Samsung акыркы үлгүдөгү телефонду дагы утуп алышыңыз толук мүмкүн. Андыктан мына ошонун бардыгын азыр алдыда көрөлүм. Ключеваевада суусун дагы сиздерге ичиңиздер деп айтабыз. Андан кийин кайрадан конокторубуз менен бирге сиздер менен чогуу көрүшөбүз. Айтор, эмне дейин? Ушул кыйын кырдаалда кыргыз эли бирикпесе болбойт. Бизди каптап турган калың душман. Оюбуз бир чыкты бейим. Эми башын биз баштап берели. Батаңызды бериңиз, биз аттаналы. Жол узак, кеч кирип та калды.
менин көлөгүмдө минип кет. Камсана болбоңуз. Баары жайында. Баткан, жорго дайын болду. Кайка? Үйгө. Алайга. Планета Максимус кийим төгүү фабрикасы жаз майрамдарына карата баалуу белектерди ойнотот. Оюндун шарты жоп жөнөкөй. Биздин айымдар, мырзалар жана балдар үчүн жаңы костюм, пальто, пиджактарды сатып алып, лотереялык билетке ээ болуңуз. Байгелүү билеттердин ойнотулушу 2017 жылдын 1 мартында саат 10:00 өтөт. Белекке 20 Samsung Galaxy J2 телефондорун ойнотобуз. Биздин Дарекчу үй проспектиси 127. Миң түркүн соода үйү. Планета Максимус дүкөнү. Үчүн жерде куса болуп, кыйналып, чогулуп, мага көп ой келип жыйналып, ченебеген сулукту теңирим, чексиз сага берсе керек ыйгарып. Кыргызстан бул мен үчүн туулуп өскөн жерим, ата мекеним, киндик кан тамган жерим, мен дем алган абам, суум, жана да мен сенин атууң Кыргызстан, мен сени сүйөм Кыргызстан. Саламатсыздарбы? Мен Кубанычбеков Айдар, Кыргызстандын жараны, Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда өстүм. Ар бир мекендештибиздин жүрөгүндө соккон мен сүйөм Кыргызстан, яча люблю Кыргызстан деген жүрөгүндө соккусу бар. Ошон үчүн мен эмне кылдым Кыргызстан үчүн эмне кыла алам жана эмне кылып келатам деген суроолор балким ар бирөөндө жаралаттыр. Ошондуктан мисалы үчүн азыр жакшы флешмоб дейбизби, бир жакшы жарыя болуп жаткан экен. Я люблю тебя Кыргызстан, мен сени сүйөм Кыргызстан деген биздин Гүзат айымыз баштап жаткан. Ошону колдоп биз эмне кыла алабыз Кыргызстаныбызды? Кыргызстандын келечеги бар. Эч качан үзүлбөш керек. Үзүлбөгөн үмүттөр дегендей, үмүтүбүздү эч качан үзбөш керекпиз. Жигиттер, кыздар, агалар, эмнелер, эжелер. Эмне дейбиз? Кыргызстандын келечеги кең. Ар бирөөбүз өзүбүздөн баштасак, ар бирөөбүз ушул демилгени колдоп, эртең башка демилгелер чыгат. Анан патриоттук сезимибизди ушундай нерселер менен өнүктүрсөк, ана эмне биз өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн Кыргызстаныбызды көккө көтөрүп, желбиретип, туусун көтөрөбүз. Ошондуктан ар бир өңүргө каалап кетмекчимин. Келгиле, ар бирөөбүз өзүбүздөн баштасак, ар бирөөбүз өзүбүз үчүн кылсак, анткени эртең бир күн биздин балдарыбыз, биздин урпактарыбыз чоңойот. Биздин ата-бабаларыбыз ушуну жолдоп келип, чынжыр катары алып келген нерсени, ошо чынжыр бизге берилгенден кийин, ошо чынжырдын тегерегин биз үзүп койбостон, мындан ары уланып кетүү бул биздин колубузда. Ошондуктан бул келет, мен да ишенем, муну уюштуруп жаткандар да ишенет. Эгерде баягы жакшы ой жарымыз дегендей оюбуз туура болсо, пээливиз кенен болсо, бул сөзсүз түрдө болот. Ошондуктан баарыңыздарды ушул акцияга активдүү катышып бериңиздерди суранам. Салам менен Айдар. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Өкүл ата, өз атам. Анан кийин ары жагын өзүңүздөр билесиздер, бирок мен сиздерге мындай бурмалып айтып койдук, бай берсин кайната деп. Ансарында негизи билесиздерби? Өкүл ата менен өкүл апа эмне себептен коюлат? Көрсө өкүл ата менен өкүл апа ушул өзүнүн атасынан кийин, кайнатасынан кийин, же болбосо жана айтып өткөндөй эле өзүнүн атасынан кийин ордун баса турган. Ушул жеңилин жерден орун колдон ала турган ушул адамдар болсун, жанымда насаатчым болсун деген ушундай тилектер менен өкүл ата, өкүл апаны шайлап коет экен. А сиз билесиздерби? Ушул чыгармачыл чөйрөдө жүргөн инсандардын дагы өкүл аталары бар. А бирок көпчүлүгү ырчы же болбосо актер болсо эле болду. Бир ал ырчы же болбосо актер, анын кудасы жок, небереси жок, өкүл ата, өкүл апасы жоктой эле кабыл алат экенбиз. Бүгүнкү биздин программабызда дагы мына ушундай өкүл балдарга толо болгон, баарыңыздарга белгилүү болгон инсанды чакырууну туура көрдүк. Ал инсандын аты жөнү Камчы Сарыбаев. Саламатсызбы?
Андан тышкары сиздерге айтып кетким келип атат. Эң биринчи эле Аскар Дүйшөнбеков деп бул жерде списокто жазылган экен. Өкүл баласы Аксай Мукамбет уулу, ошондой эле Адил Эсенкуловдор. Бул инсандар Камчы Сарыбаевдин өкүл балдары. WhatsApp'та жанагындай тайпаны түзүп алат экен дагы күн сайын жазышат экен. Очор бачар. Билесиздерби? Муну айткым келгени, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Муну айткым келгени мындай да, өкүл апаны шайлайт, биздин кыргыздардачы. Анан кийин ал өкүл ата баягы бала 30 эмес 40-50гө чыкканда бир тайнам бар эле, тайтам бар эле, же болбосо өкүл атам бар эле, өкүл апам бар эле деген эстеп ушундай болуп калышат да. Анан изилдеп көрдүк бул жерде. Өкүл ата менен өкүл апаны жана айтып өткөндөй эле ошол ата-энесин ордун баса турган инсан болсун деп шайлап алат экен да. Сиздердин мамилеңиздер кандай? Эң биринчи сизге сөздү береличи. Эң биринчи эле өкүл балаңыз ким? Эң биринчи Жаныбек деген өкүл балам бар. Андан кийин Ринат. Ринаттан кийин ким эле? Ринаттан кийин Эркинден кийин Эркин Эгембердиев. Андан кийин андан ким эле? Сен Аксайдан кийин анан Аскар, анан көкүрөк күчүгү менен Адил. Анан бирөөсүгө дагы Ринат. Эң күч салды үйрөнө элекпиз дагы. Мен азыр эле программа башталып электе айттым да, ушу 3 эле өкүл балаңыз барбы десем, бул жакта өкүл балдардын бири айтты, тияктап пачкалап жатат деди. Каякта жатат пачкалап? Пачкалабыз, келе алабыз деп бияка студияга батпай калабыз деп анан ошон үчүн келген жок. Алар азыр телевизордон көрүп атышат, биз телевизордон көрүп атат, баарына тең салам айтабыз. Мен татынакайлар деген. Эң сулуусу деп микрофон кармап сүйлөп. Сулуулар анан Аскар тааныштыр экен, анан Адил, анан Аксай. Аскар, эмне себептен ушунча чыгармачыл адамдардын ичинен, ырчылардын, актёрдун ичинен ушул Камчы Сарыбаевди тандап алдыңыз өкүл атам болсун деп? Эми биринчиден саламатсыздарбы? Экинчиден бул инсанды биз өкүл ата кылып шайлаганыбыздын себеби мен бир нече жыл мурун өзү алдыңкы бир ресторандарда официант болуп иштечүмүн башында, студент кезимде. Ошол жерде иштеп жүргөндө Дасмияда болчу да. Анан анда баягы жогорку чоң тойлор Дасмияда эле болчу. Азыркы алдыңкы заманбап ресторандар ачыла эле. Ошондо как раз Аташка ошол кезде алдыңкы. Эмне Аташка дейсизби? Аташка дейсизби? Ошол кезде ата деп айткандан соң алдыңкы тамадалардан болчу. Анан жумасына жок дегенде бир 3-4 жолу ошол ресторанга келип той алып барчу. Анан ошол жерден эле бири-бирибиздин мамилебиз келишип, ошол кезде эле аябай жакын мамиле болуп кетип, жакшы сүйлөшүп жүрүп, мындай жумуштан сырткарыда кезигип калганда эле мамилебиз аябай жакшы келишип кетти. Анан негедир түбөлүктө мамилебизди узарткыбыз келди. Анан үйлөнөргө аз калганда 2 жыл мурун мен ата-энем менен өзүм акылдашып, илгери болсо байкелерибизге ата-энелер өкүл ата тандап берип койчу да, эми алар катышпай эле калып калышалы көрчүбүз. Анан айттым, өкүл атаны келиңиздер, мен өзүм тандайынчы деп, өзүм келечи эми катышкыдай болоюн деп. Анан ата-энем каршы болгон жок. Анан сунуш киргиздим. Сизди өкүл ата коеюн деп чечтим эле десем, атам өзү дагы сүйүнүп, аябай ыраазы болуп, макулдугун берди. Анан ошол өкүл ата болуп шайланып калганбыз. Сыртыман мейли деп ичимен. Чыгармачыл инсандын өкүл атасы өкүл баласы болгон, мындайча айтканда. Кандай мыкты деп азыр эле айтып кеттим. Керек болсо, ошол иштеген ресторанында рекламасы жүрүп кетпедиби? Мен жана унутуп калдым, башында айтып кетпедим, мамиле боюнча депчи. Мындай да. Бизде мисалы үчүн мындай бар. Кыздар деген келинчектери, кыздарым баары тең чогулуп туруп, ай сайын биринчи айда манты пати кылабыз, манты жасайбыз, манты запрет. Байкадыңыздарбы? Шерин эмес, манты пати деп. Анан экинчи айда балдар, эркектер чогулуп туруп, анан барбекю жасайбыз. Барбекю жасап калабыз. Анан сырткары жаңы жылдын алдында кышында сөзсүз тиги тоого чыгып кар тееп келмей, аяктан дагы барбекю, шашлык, ошо менен отуруп келмей. Жаңы жылда жыл сайын. Ошондой. Андан сырткары виртуалдуу эмелечи, соцсеттерде
азыр балам азыр эле ойгону менен эмне кылып атасың деп WhatsApp'та, Facebook'та, Instagram'da иши болгон соц тармактардын баары тең эле ошол очор бачар деп түзүп койгонбуз. Ошонун ичинде байланыштырабыз. Эмне кимде эмне жаңылык болуп атат, ким жаңы Wi-Fi калды, кимдин үйүндө ит үрүп атат, эмне тиги ошол эмне жаңылык болсо баары тең. Күн сайын, Saat sayın. 24 saat boyu. Demek мындай бири-бириңерди укмуш билет турбайсыңарбы анда? Мындай мүнөздөн тышкары эмне кылып атканыңар, азыр эле тиги баламдын келинчеги идиш жууп кухняга кирди же болбосо тиги дагы бала бакчага кетти дегенден бери, туурабы? Толук айта албайм, бирок мындай. Ошого тет болуп калды да, тет болуп калды. Ошол мен баса белгилеп жооп берип кетейин. Себептени бул биздин мынчалык эмнеге ынтымактуу дайыма байланышта турганыбыздын себеби бул биздин өкүл атабыз менен өкүл апабыз да кептин баары. Себеп дегенде баягы айтып атпайбы, WhatsApp'та группада тынчып калганда эле өкүл атам же өкүл апам жазат, эмне кылып атасыңар, дайының ачыкпайбы. Анан ошол жерде баягы маалымат алмашып, дайым бизди позитивде кармап жүргөнгө аракет кылышат. Дайым баягы группадан балдарыбыз бирдемесин талаша кетсек дагы калыс сөздөрүн ортого салып, бүт баарын калыс чечип. Да, ортодо немелер менен. Лайк, смайлик менен бе? Динден отсаңыз тиги жакта жанагы быйтыкчалар жөнөтүп коюп турбайсызбы? Ал эчтеки эмес, мындай болуш керек экенсиң. Балам балалуу болгондо билесиң деп атам айтып өчтү, жана элестетип өчөсүң. Азыр кез-кезде кээ бирөөсү WhatsApp'ка жазбай калсачы, бир күндүн ичинде, бир 6 сааттын ичинде же 3 саат жоголуп кетсе эле, чоттан бирдеме болуп атат. Эмнесиң, каяктасың, жазбайсың эмне деп. Сиздин атыңыз Адил, Адил. Айтыңызчы, бул жерде айтпадыбы, жалаңдай сулуулары келдик депчи. Сиз өзүңүз кайда иштейсиз? Мен өзүм негизи бул чыгармачылык жакта эмес, мен өзүм негизи экономический факультет налоговый жагын бүткөм. Бирок тилекке каршы Кыргызстан зарплаталарын билесиз. Ошого байланыштуу өзүбүздүн чакан десек болот бизнесибиз бар. Ошол өзүбүздүн фирма, бизнесибиз менен акырын иштеп жүрөбүз. Анда рекламалап айтып кел. Баланча жакка келгиле, мен бизнесим. Болгондо да мен Камчы Сарыбаевдин өкүл баласы болгом деп айтышыңыз керек экен. Биздики көбүнчө бул Кыргызстанда болгон продукцияларды экспортко жөнөтөбүз, ошондуктан реклама деле кереги жок да. Сиздин өкүл балдарыңыз бул жерде бардык жаатта бар турбай. Ырчы керек болсо, ай балам, чакырдаш керек болуп атат деп туруп эле аксайды алып жөнөтүп турбайсызбы? Түшүнүктүү. Бул жерде бардыгы айтышып атат да, эми урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде Аксай мырза тууралуу дагы сөз кылбасак деле баарыңыздарга белгилүү. Себеп дегенде бул топтун ырдаган ыры жана алардын үнү мыкты деңгээлде кыргыз эли бир гана мен эмес, кыргыз элин баардыгы эле жактырат болуш керек. Сиздерге негизи алкыш билдиргим келет, абдан мыкты эмгектенесиңер, сапаттуу ырларды жазасыңар, ошондой ырлардын жазып бериңиз деп айталы. Анан бул жерде мындай суроо да, ушул бири-бириңиздерди мыкты билет экенсиздер да. Ойлонуп атам, бул жерде суроону берсемби, бербей эле койсом, бирок такыр бергим келип атат. Анан үй бүлөсүндө болуп жаткан окуянын баарын билет экенсиз. Толук деп айта албайм, манча-мунча казанга кагышып кеткен маалда тиги. Маны айтпак беле. Жооп бере коем. Анан анчалык деле мындай. Анан мындай суроо болуп атат да, ушул даткайым канчага чыгып калды депчи. Даткайымбы? 1,5 бирге чыгып калды, бирге 1,5 Аксайдын кызын айтып атасың? Ошо даткайымды айтып атам да. Аксайдын кызы. 2015 жылы 2015 жылы декабрдагы азыр 1,5 чыгып калды, 1,2 ай. 1 жаш 2 ай болуп калды, ушуну окуп. 1 жаш 2 ай болду, Түшүнүктүү. Ал эми Аксайдын тоюна баргансыздар. Ооба. Кандай болду тою? Той сонун болгон. Той баары, мисалы, эмне эсиңизде калды ошондо? Эсте калганы флешмоб, эсте калган. Анан флешмобтан анткени Аксай тиги өзүнүн балдары менен Музаман тобу, анан Аксайдын достору чогулуп айка флешмоб билеген. Арасынан мен да балам бийлеп жүргөнүн билем. Өзүм болсо аяк жагында өзүм да кошулуп бийлеп атканын. Балаңыздын костюму ошону кандай эле? Кандай костюм кийди? Кандай костюм? Карашым костюм. Карашымбы? Жок, кара. Кара костюм. Кара костюм шуң анан кийин мындай ак галстук кийип алганбы? Көк галстук, сары. Жок, ак галстук эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, бул суроону берген себеби бул жерде азыр эле бардыгы бул жерде мен кыргызча
таластыктарчы мактанып, күн сайын жазышам, саат сайын билем деп айтпады. Анан текшерип көрүп атабыз да. Жок, мен аякта майрамдап жанакы бөдөнөнүн сүтү көбүрөөк. Эми ошол деш керек болчу. Бөдөнөнүн сүтү көбүрөөк болуп, кыргоолдун сүтү көбүрөөк болуп, анан ар бир тиги коноктор менен ой кел куда деп анан Убакыт өтүп кетти. Көрсө, урматтуу көрүүчүлөр, сиз туура таптыңыз. Аксай балаңыздын кызы Даткайым 1 жаш 5 ай болгон экен. 1,5 жаш туура эле айттыңыз. Анан өкүл балаңыздын неке тоюнда кийген костюмуң кандай болгон деген суроого жоопту бизге көктү окуп алсаңыз, көктө бул жерде. Башында кара деп айтып. Жок, эсимде көк. Башында кара деп айтып атпай, урматтуу көрүүчүлөр. Демек, өзүңүз деле айттыңыз жанагындай бөдөнөнүн сүтү көбүрөөк болуп калса экен. Анан мындай суроода ошо Аскар Дүйшөнбековго суроо береличи. Ушул Аскар өкүл балаңыздын номеринин тулпарынын номери канча дейт? Аскардыкы 4 Ага, туп-туура. Ал эми өкүл балаңыздын бут кийиминин өлчөмү канча деген суроо да бар экен бул жерде. Аскардыкы деген азыр карап көрөйүн. 42 эң туура, азаматсыз. Демек, Камчы Сарыбаев Аскар өкүл баласы тууралуу бардыгын билет экен. Жанагы костюм жагы эле болбой калды да, эми Адил тууралуу да бир суроо береличи. Адил өкүл балаңыздын көп колдонгон сөзү дейт. Көп колдонгон сөзү? Дың. Көп колдонгон сөзү. Экинчи, балаңыз эме билбейм. Билбейсиз. Балаңыздын өз апасынын аты ким? Кимдин? Бул балаңыздын да, Адил. Адилге Турган. Турган, туп-туура. Уулуңуз менен кызыңыз кайсы күнү үйлөнүшкөн, билесизби? 15 ноябрь. 2015 жыл беле, 2014 беле. Туура. Адилди да мыкты билет экен, азаматсыз. Эң мыкты жооп. Эми сиздерге суроо берип көрөлүчү. Камчы байке өзү канча бир тууган? Ким билет? 3 баласы турат. Сурайлычы кана. Камчы байке, Камчы байке деп коем. Атаңыз канча бир тууган? 3 бир тууган? Атабыздын иниси бар. Анан кийин эме эжеңиз болуп карындашым. Аны көбүлө ата карындашым аны көбүлө эметебет. Токтойбек байкачы, Токтойбек Асана дейт. Бул жолу балыкчыга тойго бардым дейт. Анан тойго барсам эле бири көрдүм дейт. Көрүп алып туруп карасаң дейт, сакал муруту жок. Точно эле камчыдап коет. Кыз камчыдап коет. Точно сакалын эжесисиң деп койдум. Жок, карындаш улум десе. Сен өзү барып тур, сен камчынын карындашы эмесиң, эжеси эмесиңби? Сен жок, карындашымсың. Айтып коет дейт, сакал мурут эле жок, калган точно камчынын өзү. Жакшы. Бул 3 бир тууган туура. Эми дагы бир суроо. Камчы байке Жубай Элнура эже менен канча жылдан бери Түтүн булат жашап келет? Ким билет? 12 жылдын жүзү болду. Азаматсыз, туп-туура. Алгачкы жолу биринчилерден болуп кайсы кино тасмага тартылган? Ким билет? Чиркин өмүр болуш керек. Чиркин өмүр? Чиркин өмүрдө тартылган кезде мен көрүп калдым. Азаматсыз, туп-туура жооп. Бул туп-туура. Бул жерде эми бул суроолордун бардыгы баягы эми эфирлердин баарын билесиздер. Барганда кээ бирлерди айтып каласыңыз, өзүңүздөр эле айтып каласыздар го. Баягы кайталама суроолор болот депчи, бирок ошол кайталама болбосун деп, өзгөчө болсун деп ошол суроону берип атабыз. Анан Аксай айтыңызчы, Камчы байкени ошол өкүл ата кылганыңыздын өкүнбөйсүзбү? Эмнеге өкүнөбүз? Эми ким билет баягы, мен тоюма аз акча алып келип койду, же болбосо билбейм. Биз деген сен мага мынча алып келдиң, мен сага мынча алып бардым эмеспиз. Биз деген жан дүйнөбүз менен жүрөккө жаккан адамыбызды койгонбуз. Анан ошонун артынан Кудай бурса жакшы, өкүнбөй жок. Негизи эле мен чын дилимден койгон өкүл атам. Кудай бурса бардыгы жакшы. Мындан ары дагы Кудай буйруп мамилебиз жакшы болуп, өмүр бою бир тууган болуп жүрөлү деген үмүттөбүз. Эң жакшы. Билесиздер, сиздер менен ушундай дагы оюндарды бияка түзүп алгам да. Билесиз го, мен мындай оюндарды, бир нерселерди эле жасап жүрөм да, баягы Жиде Сотбеков өзү ушундай негизи. Көп туруп эле коңуздар деп коеюн. Ошондойн десем, убакыт келип каптыр. Эми бул жерде биринчи, билесиздер, сиздер менин программамдын эң алгачкы коногусуздар.
калуу тилек айтып кетиңиздер, батаңыздарды берип кетиңиздер ошол программага. Ушунча болуп калды ону. Жарым саат өтүп кетпедиби? Да оюн берди. Созулатчы мен. Жетекчилерге айтып атайын. Жарым саат өтүп кетиптир да, жарым саат. Илхомим ачылып атсаң. Жок, мен кетпейм, кой, созула. Азыр кыскача айтып коюш керек экен, убакыт абдан тар дейт. Калуу тилегиңизди айтыңыз. Недем, калуу тилегим. Жидеш, мен чын айтайын, ошол сиздин ошол жанакы ошол теледолбоор менен иштеп атканыңызга дегеле мен аябай сыймыктанам. Сизден аябай сыймыктанам. Рахмат. Менин бир теле жаатымда, теле боякы берүүлөрдөн көрүп отуруп, мен сиздин ушундай жанакы оптимисттик маанайды, ар дайым позитивдик маанайды жаратып турасыз. Ошол жери жагат аябай. Анан ошол өкүл балдарым менен чогуу отуруп, бүгүн кыргыз элине чогуу тааныштырган, бөлүп берген убактыңызга дагы чоң рахмат. Ошол тиги СТВ телеканалдын баардык жамаатына дагы, Мурат байкеге дагы аябай мен ыраазымын ушундай уюштуруп аткан. Дегеле ушул өркүндө өсө бергиле. Эми ошол СТВ каналы мен жанагы WhatsApp'тан жазып атам да, бүгүн көргүлө десем, караколду тартпай атат деди. Ылайым эле ошол каракол эмес, Кыргызстан эмес, дегеле жер жүзүндө Казарманга дагы, дегеле жер жүзүнө баарына тең эле ат башыга дагы, көлгө дагы, чүйгө дагы, таласка дагы ошол баарын болгон жерин тарткандай болсун. Ошол. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ал эми сиздер өкүл балдары, сиздерди бумеранг программасына чакырганыбыздын себеби жашоодо кимге кандай мамиле кылсаң баардыгы айрылып келет дейт, бумеранг болуп. Ошол себептен ушундай жылуу мамилеңиздерден эч кандай жазбаңыздар, ар дайым ынтымактуу болуңуздар. Амин. А биз эртең урматтуу көрүүчүлөр 19:30-тан 20:30-га чейин бумеранг программасында кайрадан эле көрүшөбүз. А менин аты жөнүм Жиде Зоотбекова. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.